Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Бул маалыматты ар бир мигрант мекендешибиз билсин. Таратып коюңуздар. Россиянын Ички иштер министрлиги Москванын аэропортторунда чет элдиктердин сүрөтүн жана манжа изин текшерүү киргизилет деп билдирди. 2024 жылдын 1 декабрынан тарта Москва аэропортторунда эксперимент катары Орусияга кирген чет элдиктерди фото жана манжа изин идентификациялоо процедурасы ишке киргизилет. Бул тууралуу Коммерсант газетине берген Россия Федерациясынын Ички иштер министринин ведомствосу миграция саясатын көзөмөлдөгөн биринчи орун басары Александр Горовой билдирди. Бул дагы эле эксперимент деп баса белгиледи Горовой. Алгоритмди сынап көргөндөн кийин өкмөт ФСБдагы кесиптештери менен бирге аны баардык чек ара бекеттерине жайылтуу маселесин карайт. Эксперимент үчүн Москва чет элдик жарандарды таратуунун салттуу борбору жана негизги транспорттук түйүн катары тандалган. Ошол эле маалда Казакстан менен чектеш Оренбург облусундагы Маштаково унаа өткөрүү пунктунда дагы ушундай эле көзөмөл системасы пайда болот. Эми айрыкча паспорт маалыматын аты жөнүн өзгөртүп кирген аракет кылган мигранттар ошол эле текшерүү пунктунан кайтарылат. Эгерде кылмышка шектүү болсо, камалат. Ошондуктан эми өзгөчө абайлаңыздар мекендештер. Маалыматты бөлүшүп коюңуздар, ар бир мекендешке мигранттын баарына жетсин. Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Ал эми Кыргызстанда УКМКнын спецназы жалган курулуш компанияларынын директорлорун кармады. Шектүүлөрүнүн экөө тең 23 жана 24 жаштагы чет элдиктер. Алдын ала маалыматка караганда алардын мыйзамсыз акчаны алдоого тиешеси бар. Бир нече кыргызстандык жана болжол боюнча башка өлкөдө жүргөн чет элдиктер акчаны бул компаниялардын эсептери аркылуу чыгарып турган. Атайын кызмат кылмышка тиешеси бар башка адамдарды да издеп жатат. Халтурага чыккан биздин уборкадагы кыздарыбыз тез-тез жууганды үйрөнүшүп алды. Бул нерсе эконом халтура деп айтылат. Жумуш дагы берген акчасына жараша болуш керек да. Кандай дейсиз? Бишкекте Россиялык окуу жайлардын көргөзмөсү өтүүдө. Кырсууда өтүп жаткан иш-чара жүздөгөн окуучуларды топтоду. Бул жерде аларга кесип тандоо жана Россия Федерациясынын окуу жайларына акысыз билим алуу жолдору тууралуу маалымат берилди. Россиянын 28 университети инженердик, медициналык жана гуманитардык тармактар боюнча өз программаларын көрсөтүштү. Потому что всегда считала, что российские вузы, в них больше возможностей, больше каких-то, они более потенциальные. И вот для своего будущего считаю выбирать российские вузы для того, чтобы было больше возможностей в будущем. Меня зовут Стефани, я приехала из города Кант, школа номер 3. Приехала сюда посмотреть на выставку, почитать буклетики, задаться вопросами и, возможно, поступить в Россию, в какой-нибудь университет.
очень нужны профессионалы во всех сферах. Они нужны в Кыргызстане, нужны в России. Поэтому, конечно, здесь российские вузы предоставляют большой выбор специальностей, профессий. И самое, что интересно, есть квоты правительства России, которые позволяют поступить в вузы России на бюджетной основе. Это именно такая полномасштабная презентация российской системы высшего образования и лучших практик. А для ребят, которые в эти дни могут прийти к РСУ, посмотреть, выбрать себе специальность, потому что здесь специалисты будут подсказывать, что значит то или иное направление подготовки, какие компетенции формируются. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңыдан келген биздин мекендештерге 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан кайрылыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.